Саламатсыңарбы, урматтуу бир туугандар. Силерге бир ичимде бир бугумду айтып алып кайрылып калган чечтим. Мындан бир 15 жыл мурун болсо керек эле, Караколдун базарына тарак алганы кирип калсам, бир уйгур байбиче тарак сатып атыптыр. Сатып аткан тарагын бирөөнү кармап коюп, "Апа, мунуңуз китайский го, башкасы жокпу?" десем, ошол уйгур апа мага көзүмө тике карап туруп, "Эй, кыргыздын жигити, чыгарбайсыңарбы өзүңөрдүн киргизский тарагыңарды? Чыгаргыла. Ошо киргизский тарагыңар менен тарагыла. Китайскийден башка менде тарак жок" деди. Өмүрүм жерге кирип кетти. 10 сантиметрлик кичинекей тарак алам деп 10 тонналык таш менен башка жегендей болдум. Уялганымдан жер карап, "Апа, кечирип коюңуз, туура айтасыз" деп тарак алмак турсун, качканга шаштым. Мындай чыгып алып ойлондум. Чын эле биз таракта чыгарбай турбайбызбы деп. Бул мындан 15 жыл мурун болгон окуя болчу. Азыр биз эмне кылабыз? Азыр эчтеке чыгарбайт экенбиз. Дагы эле ошол дейден экенбиз. 30 жыл боюнча ушундай токтоп калыптырбыз. Бир көзгө толумду здание курбаптырбыз. Бир көзгө толумду завод, фабрикабыз жок. Мына мен Өзбекстанды түрө кыдырып келдим. Алыскы шаарларына бардым. Мелтирейт, жомок. Жолдору мелтирейт. Түнкүсүнчү шаар жомокко курчалган. Ушундай орнаменттерим бүт бардык жерде жаркырап светтер күйүп турат. Жолдор түз. Мингендер өзлөрүнүн машинеси. Самолет өзүнүкү. Темир жолунда вагонеткалар, вагондор бүт өзүнөн чыгат экен. Жол бою жалаң трейлерлер жап-жаңы жанакы өзлөрүнүн заводдорунан чыккан машинелерди ташып атат. Биздикилер Германиядан талкаланган машинелерди ташып кетип, будалап жасап туруп кайра өзүбүзгө сатып атпайбы буякта? Жап-жаңы машинелер. Эл ушунчалык элпек, ийилип салам берет. Өзүңдүн бардыгыңды ошол жерден сезесиң. Бизде азыр салам береби, жаштар? Карап да койбойт. Тааныса берет, ошондо да араң. Себеби биз демократиянын сабактарын өтүп калганбыз да. Өзбек эли ушунчалык өнүктүр. Бир чети ичиң күйөт, бир чети кубанасың. Рахмат Ислам Абдиғановичке. Рахмат азыркы Мирзиёевке. И рахмат элине ошолорду колдоп бүт бардык аракет кылып аткан. Биздечи мына 1 жыл болду болгон ойгонуп атканыбызга. Орустар айткандай, биздин экономикада лёд кичине тронулса, но ошого бут тозуп, ошол жарылып агып аткан музду кайра тоңдургусу келет да. 30 жылдык Кыргызды алдап, Кыргызстанды эзип сазгап аткандар кайра уялбай үн чыгарып, кайра баякы бийлик үчүн жанталашып атат. Уялсаңар болбойбу айнанайындар, Уялсаңар болбойбу? Иман деген, ысап деген барбы? Болду эми. Эл силерди ээчибейт. Эл деген ээчибейт силерди. Эл мына көрүп атат кимдин кандай аракет кылып аткан. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Акылбек Сүмбекович, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Курманкул Токтаралиевич, урматтуу акимдер, урматтуу губернаторлар, урматтуу айыл өкмөт башчылары, талбагыла, ушул темп менен иштей бергиле. Азаматсыңар, урматтуу эл журт, качан акимдер көмүр ташыды эле эл үчүн? Качан жанакы көмүр королдору керек болсо колуна лимонка гранатаны алып, лицензиям бар, мен каалагандай баада сатам деп туруп, монополист болуп, кимди жолотчу эле көмүр бассейндерине? Же болбосо гендерге. Ошонун баары оңолуп келатат го. Коррупцияга президент өз башы менен тикеси тик турат. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, эл силерди колдойт. Жанакы кыйкырып жүргөндөр калат эртең. Мен мурун ачууланып кетсем кечирим сурачу, мен эч кандай кечирим сурабайм эми. Акмакты акмак деп айтыш керек. Элди кайраштырган деп айтыш керек. Алар өзлөрүнүн сөзүндө айтып жүрбөйбү? Бирөөнү коркутуп, бирөөнү үркүтүп, бирөөнү чабыштырып, бирөөнү кайраштырып, анан момун чачыратып, андан кийин анан жеңишке жетебиз деп. Аттын башы бүттү силердин заманыңар. Эл уже башка. Эл азыр толугу менен колдоп турат. Ички иштер органдары, эл, бийлик бир. Ошондуктан буюрса Кыргызстандын келечеги болот. Алга Кыргызстан. Ынтымагыбыздан жазбайлы. Алга кетели. Буюрса баары тең жакшы болот. Рахмат көңүл бурганыңарга.